Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жеринин аянты 5 сотук болгон, жаңы салынган ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. 5 бөлмөдөн турат, бышкан кирпичтен тургузулган, ремонттору өтө сонун. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар, свет бар. Домдогудай условияларды кылып, топкаларды орнотуп, отоплениянын батарейкаларын жайгаштырып койгон, келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Биринчи ээси болуп жашайсыздар, Кудай буйруса. Жүрүңүздөр, мен сиздерге биринчи келүү жолун түшүндүрөйүн. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылында турам. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Жолдо Башбулактын мектеби, айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө мына ушул трассанын сол тарабында Башбулактын самомойкасын көрө аласыздар. Ага жетпей сиздер мына бул көчөгө кирип, түз жүрүп, оң тараптагы мектептин жанындагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, мына караңыздар. Сонун болуп турат, сырткы фасадтарын сонун кылып жасап койгон. Үйдүн жери 5 соток. Азыр мына жер көчө, мындай узунунан бул жака кеткен, мына өйдө тарапка кеткен көчө. Ушул көчөнүн эле туугандар боюнда мына ушул үй сатыкка чыгып аткан учуру. Жери 5 соток болгондо көчө тарабы 20 болот дагы. Бул жака узуну 25 болот. Кызыл китеби бар, жери тегиз. Анан туугандар, жакшылап угуп туруңуздар. Бул жерде таза суу бар. Ээси таза сууну чыгарып койгон. Резеткага сайсаңыздар эле шлангыдан 24 жети булактын муздак суусу шаркырап чыгып турат. Аз көргөзүп берем. Свет дагы бар. Ушундай. Караңыздар, 5 бөлмөлүү үй, бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Өтө жакшы качествода салганмын, өзүм жашайм деп, эми акча керек болгонуна байланыштуу сатка коюп атам деп маалымат берди. Анан мына байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны дагы көп. Мында айландырып көргөзүп коеюн. 5 кошкон эл. Чоң трассага жакын. Мына ал жакта пустой жер турат. Байкап атасыздарбы, ал жерге мектеп, бала бакча, ФАП ушундай бир сос объекттер түшөт экен. Кудай буйруса балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Жүрүңүздөр. Так. Мына үйлөрдү эле мындай жакындатып көргөзүп берип коеюн зерикпей, Көрдүңүздөрбү? Мына сырткы фасадтарында жасап койгон, суу түтүкчөлөрү орнотулган, айнектер, эшиктери бүт бардыгы кымбат баалуу ушундай бир жакшы эшик, айнектер орнотулган. Бул кире бериши. Кудай буйруса бир жуманын ичинде бүткөрүп берем, ала турган адамга деп эси мага маалымат берди. Бул жак топка. Сырт тараптан отдельно эшиги бар. Мына топка орнотулган. Раковинаны да бул жака орнотуп койгон. Ушул жактан да суу чыгып турат экен. Так, мына эшиктерди ачып кирип келе бересиздер. Коридору караңыздар. Киргенде эле бир башкача проект экени көрүнүп эле турат. Радиаторлор орнотулган, автомат бар. Эң негизгиси бышкан кирпич. Өтө жакшы качествода салыптыр. Үйдү салып атканда сүрөт, видеого да тартып алганмын. Кийин ала турган адам келсе, аларга да көргөзүп, кенен маалымат берем деп эси мага айтты. Бул жагы болсо кухнясы. Могул жерден эшик орнотуп тосуп алсаңыздар дагы болот. Эми карап көрөсүздөр. Кыскасы бул жак кухня. Могул жактан үйгө кирдик. Бул ошондо биринчи мындай бир детский комнатасы. Караңыздар. Бул жактан чыгабыз. Кезек менен көргөзө берейин эми. Так, бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Экинчи детский кылып алсаңыздар болот. Полу жыгач, дубалдар обой, потолоктору гипсокардон сыяктуу болуп жасалган. Бул конок бөлмө. Кеңири болуп турат, Жүрүңүздөр эми. Сырт тарапка чыгайлы дегендей. Так, бул дагы бир бөлмөсү. Бул жак болсо дагы бир санузел туугандар. Санузелди дагы бүткөрүп берет экен. Мына форчкаларды орнотуп, дубалдарын кафел кылып азыр жасап атат экен. Ушундай. Азыр ошондо 1, 2, 3, 4 комната. Кухняны кошкондо 5 комната экен туугандар.
Жүрүңүздөр эми үйдүн сыртына чыгып сиздерге үйдүн баасын айтайын. Бул жакта азыр санузел, топка, мына ушундай кире бериштерин ээси өзү сиздерге бүткөрүп берет туугандар. Ошону эске алып коюңуздар. Анча бир иштери бар экен. Колдон келишинче маалымат берип атам туугандар. Башбулакты билесиздер, бул айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. Сиздер Ошко жарым саатта жөн эле жетип каласыздар, билесиздер. Бул үйдүн арт тарабы. Көрдүңүздөрбү? Бул жанагы топканын эшиги. Анан таза суу бар дедилем го. Мына туугандар, таза суу бар. Бул жерде азыр ээси жерди газдыртып, таза сууну чыгартып койгон. Резеткага сайсаңыздар эле, резеткадан 24/7, шлангыдан дегеним, 24/7 ушундай булактын шаркыраган суусу чыгып турат. Аз бул жакта бардыгы эле ошентип сууну чыгарып атат. Мына кошунаңыздар деле азыр ушундай бир аппарат менен таза суу чыгартып аткан учуру. Бекеринен Башбулак деп айтылбайт, билесиздер. Жакшы. Бул жак сырткы ажарканасы, бул жак болсо сөрүүсү туугандар. Эми калат булар бардыгы. Үйдүн баасы $65,000, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Ээси менен сүйлөшүп содулашасыздар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, колдон чыгарбаңыздар. Лайктан басып, дос таныш, тууган, урук, группа, бүт баардык тарапка ушул үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар дагы болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун.